Salam dostlar. Selam dostlar. Sizler Kun Dostlar kanalındasınlar. Жақында қандай майрам болады әлі? Майрам болады. Бардық ата-энелер, бардық біздің апаларыбыздың, эжелерибиздин, сиңдилерибиздин, чоң энелерибиздин майрамы болады. Жана ошого карата али экөөбүз бүгүн бак жасай турган болдук. Биз андай бак жасаш үчүн картон кагаз алсаңар болот. Картон кагаз, ар кандай өңдөгө барактар, булар бизге коздогонго керек болот. Анан клей, карандаш, кайчы керек болот. Эми экөөбүз баштайлыбы? Биринчи бакты кесип алыш үчүн Алинин колун колдонобуз. Келип колуңду бер. Колун, Алинин колун кесип алабыз. Мына чийип туруп Ечеңер дейін же байкеңер деген қолым ченесеңер болады. Мынакей бізге шундай кичинекей қол болды. Эми муну кесип алабыз. Бұл біздің шундай багыбыз болот, мынакей кесип алдык. Эми бул биздин бакты коздойбуз азыр эле экөөбүз. Ал эми бизге коздош үчүн ар кандай барактарды алабыз дагы. Өзүңөр каалагандай кылып кессеңер болот. Гүл кессеңер болот. Биз болсо же жүрөкчө кессеңер болот. Ал экөөбүз жүрөкчөлөрдү тандап алдык. Эми жүрөкчөлөрдү кесип алабыз. Бардыгыбыз эле апаларыбызды, эжелерибизди жакшы көрөбүз. Ошон үчүн жакшы көргөнүбүздү билдириш үчүн биз жүрөкчөлөрдү тандап алсак болот. Ар кандай чоңдукта кылсаңар болот, чоң кылсаңар болот, кичинекей кылсаңар болот. Азыр экөөбүз бакка чаптап баштайбыз буларды. Мынакей, эми али экөөбүз биздин багыбызды даярдап алган жүрөкчөлөр менен коздош үчүн буларды чаптап чыгабыз. Мынакей али клейди карма, андан кийин ар бир жүрөкчөлөрдү буга биздин бакка чаптап чыгабыз. Мынакей бир капта алынган клейни сүйкөп алабыз, сүйкөп алабыз дагы. Чаптайбыз. Ар кандай өңдөгөлөр чаптайбыз. Мынакей муну чаптайбыз. Кичинекейин чаптайбыз, чоңун чаптайбыз. Өзүңөр каалагандай көлөмдө кылсаңар болот. Көбүнчө кичирээк кылсаңар кооз көрүнөт. Жүрөкчөнүн баардыгын чаптабай, жартысынан чаптасаңар абдан кооз болот. Биз багыбызды мындай кылып коздоп алдык. Эми биздин багыбыз менен белек бергенде ыңгайлуу болуш үчүн бул жагына бут жасайлы. Ал биз бутун жасаш үчүн бизге ошондой эле картон кагаз керек болот.
Мына биз мындан бутун чаптап алдык дагы. Ал эми бутун картон кагазды клей анча кармабаган үчүн биз муну степлер менен камап койсок болот. Байкеңерди же атаңарды жардамга чакырсаңар болот. Мен атамасы кетеді. Сен атаңды чакырасың жардамга. Мынакей. Бул мындай белекти биз апаларыбызга, эжелерибизге же сиңдилерибизге белекке беребиз. Сен кимге белек кылып бересиң? Берек эмас. Апаңа белек кылып бересиңби? Эмас. Азамат эле. Мынакей достор, биздин багыбыз эми даяр болду. Бул багты биз апабызга белекке бермей болдук, али? Апабызга беребизби? Апабызга беребиз. Эми эжебизге биз гүл жасап берели деп чечтик али экөөбүз. Гүл жасайлыбы? Азыр экөөбүз гүл жасайбыз. Бизге гүл жасаш үчүн кадимкидей эле мындай ар кандай өңдөргө барактар керек болот. Анан өзүңөр каалагандай көлөмдө муну дагы кесип алабыз. Мынакей. Азыр али экөөбүз кооз ар кандай өңдөгө гүлдү жасайбыз. Эле. Майрамга карата гүлдөрдү жасап белекке беребиз. Азыр мынакей мындай кылып кесип алдык дагы, түз кылып кесиш керек. Анан кийин эки каптагы чаптабыз. Ортосун чаптабайбыз, жөн гана эки учун бириктирип чаптабыз. Мынакей көрдүңбү? Ушундай болот. Буларды чаптай бересиң, Мынакей. Али чаптай бер. Биздин биринчи белегибизди жакалап туралы. Азамат эле. Анан муну мындан чаптайбыз. Ушундай көп кылып жасап алабыз дагы, анан аягында гүл жасайбыз. Эгерде силер өзүңөр кичирээк кылып кессеңер, анда гүлүбүз дагы мындай кичинекей болот. Али экөөбүз чоң гүл жасамай болдук, али? Азамат. Мынакей. Эми биз гүлүбүздү чаптап алалы. Биз гүлүбүздү чаптап алыш үчүн ортосуна толук кылып кесип алсак болот. Ортосун тегерек кылып чийип алдык. Биздин гүлүбүздүн так ортосу ушул жерде болот. Эми али клейди алабыз дагы. Бир гана учун кайрылы. Бир гана учун клейди алабыз дагы. Анан бул тоголукко чаптай беребиз. Көрдүңбү? Эми бул кызыл дагы бул жерге чапта, жанына чапта. Окей. Эми бул жерге клейди сүгүп аласың дагы, жанына чаптайсың.
Эми мынакей эле экөөбүздүн жасаган гүлүбүз даяр болду. Эжекеңе бере турган гүлдү көрсөтүп койчу, кана досторго көрсөтчү. Кандай гүл болду биздики? Гүлүбүздү көрсөтчү, кана досторго көрсөт. Азамат, муну кимге бересиң? Эжекеңе бересиңби? Эжекеге берет. Ал эми бул бакты болсо, Али апасына берет, Мынакей досторго биз багыбызды, мынакей. Анан кийин гүлүбүздү көрсөтөлү. Өзүңөр каалаган тандап алып, эжеңерге, апаңарга, майрамына карата өзүңөр жазап берсеңер болот. Мынакей достор, биз бүгүн Али экөөбүз биздин эжелерибиздин, апаларыбыздын майрамына карата белек жасаган. Мынакей белегибиз даяр болду. Эми силер дагы өзүңөр каалагандай белектерди жасап, жакындарыңарга берсеңер болот, Али. Ал эми азыр Али экөөбүз коштошобуз. Кийинки көрүшкөнгө чейин жакшы тургула. Келе жаткан майрамыңар менен. Эгерде жаккан болсо, лайк баскыла. Эми жакшы калгыла.